Абу Зар аттуу сахаба Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип осият сурайт. Насаат айтыңыз мага депчи. Абу Зар радиаллаху анху өтө көп насаат сураганда хадистерде көп келет. О Аллахтын элчиси, мага насаат айтыңыз. О Аллахтын элчиси, мага насаат айтыңыз. Мага акыл насаат үйрөтүңүз. Мага пайдалуу нерселерди үйрөтүңүз деп өтө көп талап кылган улуу сахабалардын бири. Bir жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага алейка битилаватил Кур'ан. О Абу Зар, мен сага насаатымды айтайын. Сен Куранды окуганга өтө өзгөчө көңүл бур. Кураныңа бекем бол. Куран менен мамилеңди бекемде деди. Фа иннаху нурун лака фил ард. Себеби Куран Каримди окусаң Аллахтын сөзү болгондуктан сага жер бетинде нур болот, бейиште сен үчүн азык болот, даража болот. Куранга бекем болсоң, Куран сага нур болот жер бетинде деди. Кандайча нур болот? Биздин көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок акыйкаттан нур түшөт. Куран окулганда, ошол Куран окуган адамдын тили дагы, жүрөгү дагы, үйү дагы, айлана чөйрөсү дагы нурга бөлүнөт экен да. Жин шайтандар качып, периштелер курчап, өзгөчө бир кайфият, өзгөчө бир көрүнүш, жана өзгөчө бир сезимдер болот экен. Болгону биз Куранга бекем болсок, анын акыйкатын билебиз, аны даамдап дагы татып дагы көрөбүз да. Риваяттарда келет, мына асмандагы жылдыздарды көрөбүз. Жымыңдаган, Аллах Таала ушундай эсептей албайсың да, ушунчалык жылдыздарды Аллах Таала асманга, Аллах Таала кооздук кылып илип койгон. Валакот зайянна самаа ад-дуnya бима сабиха. Акыйкатта биз дүйнө асманын ушунчалык кооз кылып жылдыздар менен кооздоп койдук дейт. Эми биз төрөлгөндөн баштап көрөбүз, кичинебизден баштап. Учурда дагы эшикке чыгып көрүңүз, ой жүгүртүңүз. Жылдыздарды карап, анык эсептей албайсыз. Себеби өтө көп адашып кетесиз. Эми ошол жылдыздар биз үчүн аябай кызык да. Себеби биз аны алыстан көрүп жүрөбүз да. Кандай экен ал акыйкатта, чындыгында. Жерден, күндөн, айдан эсе өтө чоң жылдыздарчы, бир эле жылдыз. Эми ошол жылдыздар бизге кандай көрүнсө, кайсыл үйдө Куран окулса, ошол үй асмандагы периштелерге ошондой жаркырап, жарык нур болуп көрүнөт экен да. Сиздин үйүңүз дагы эмне үчүн? Куран окулгандыгы үчүн да. Мына ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам Куранды бекем амал кыл дагы, Куранды бекем оку, сен үчүн жерде нур болсо, асманда сен үчүн азык болот деп айтып кетти. Эми Аллахтын элчиси сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранга өзгөчө көңүл бурган да. Себеби Куранды жеткириш үчүн, Куранды окуп бериш үчүн, үйрөтүш үчүн жөнөтүлгөн да. Илимдердин негизи Куран болсо, ал эми Куранды үйрөтүүчү бул Аллахтын элчиси. Эми өзү үйрөтүп, өзү амал түрүндө Пайгамбар алейхиссалам көргөзүп берген. Сакафи деген уру болот арабтардын ичинде. Мына ошол уруга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам талаптарына жараша, алардын динге болгон кызыгууларына жараша өзү барып сабак беришкен да. Жума сайынбы, күн сайынбы хадисте айтылган жок, бирок Пайгамбар алейхиссалам бизге келип сабак берип турат эле дейт. Бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечигип келди. Анан биз сурадык дейт. О Аллахтын элчиси, күнүгө сиз келе турган убактан кечиктиңиз го бүгүн. Биз сизди күнүгө бир убакта күтөт элек, сиз келет элеңиз, бирок бул жолкусунда бир аз кечиктиңиз го. О Аллахтын элчиси, бир кыйынчылык болдубу сизге? Же кайсыл бир себептерден келе албай калдыңызбы? Деп Пайгамбар алейхиссаламдан сурайт. Ошондо Аллахтын элчиси кокустан бир өтө маанилүү иш чыгып калды. Мына ошол иштин себебинен мен кармалып калдым. Бирок мен силерге келсем болот эле, жетишсем болот эле, Курандан күнүмдүк тапшырмам толбой калды дейт. Курандан күнүмдүк менин сабагым толбой калды. Күнүмдүк тапшырмамды окуп бүтмөйүн, мен чыгууну жактырган жокмун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карасаңыз, аламдарға рахмат болуп келген, күнөөсү жок, улуу Пайгамбар алейхиссалам Куранга өзгөчө көңүл бурган. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге бул айткан сөзүнөн силер дагы ушундай Курандан өзүңөргө тапшырма алгыла дагы, Куран менен байланыш түзгүлө дейт. А болбосо биз баардыгыбыз Куран окуйлу дейбиз. Курандын берекесин алайлы дейбиз. Курандын шапаатын, ортомчусун алып, тозоктон кутулуп бейишке кирүүнү, ар бир аяттан даражабыздын көтөрүлүшүн каалайбыз бейиштечи. А бирок бизге мүмкүнчүлүк бериле бербейт экен да.
Кылайын десең бир жумуш чыгып калат. Дагы кылайын десең бир күн кылсаң экинчи күнү дагы калып кетет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силер өзүңөргө бир убакытты белгилегиле дагы ошол убакытта бекем Куранга отургула дейт. Эгер ошол учурда окуй албай калсаңар, башка учурда толтургула. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү амалдарын толтурду дагы бизге көргөзүп кетти да. Ошондуктан диндеги улуу алымдар айтат, жок дегенде, болбоду дегенде Курандын акысын бергиле. Эгер Курандын акысын берсиңер, кыямат күнү силерди жетелеп бейишке алып кирет. Акысын бербесең, окуганды үйрөндүң, жаттадың, бирок кайталабасаң, унутуп калсаң, анда сени тозокко жетелейт дейт. Куранчалык эч бир талашып тартышуучу жок дейт да. Аллах мунун күнөөсүн кечир. Бул адамды кечирбесең, анда мени өзүнүн китебиңден өчүр дейт экен да. Куранчалык талашып тартышуучу, пайгамбар дагы, периште дагы болушуучу эч ким жок экен да. Ошондуктан бул Курандын талашып тартышуусу кабыл кылынган. Биз Куранды окуйлу, алдыбызга коелу. Ким алдына койсо, окуса, көңүл бурса, жаттаса, кайталап жүрсө, аны бейишке жетелейт экен да. Баарыбыз ниет кылабызбы иншалла? Куран окуйбуз, Куран угабыз, Куранды мухаббат кылабыз. Куранды карасаң эле соо экен да. Түшүнсөң дагы, түшүнбөсөң дагы. Окуй алсаң да, окуй албасаң да. Кармасаң эле соо экен китептичи. Себеби бул жөнөкөй китеп эмес бул. Ыйык китеп, Аллахтын китеби, Аллахтын сөзү. Эми эгерде Куранды жаттаган болсоң, жок дегенде күнүгө 3 пара оку дейт да. Күнүгө 3 пара окусаң, 10 күндө бүтөсүң да. 10 күндө Курандын беттерин бир карап турасың. Жатка окуй албасаң, карап оку. Бирок Куранды жаттаган инсан күнүгө 3 пара окусун дейт. Эгер тамгала окуп калдыңыз, же жакшы эле окуп калдыңыз, бирок Куранды жаттаган эмессиз, анда жок дегенде күнүгө 1 пара окуңуз, 20 бет окуңуз. Сиз 20 бетти күнүгө окусаңыз, 30 күндө, 1 айда Куранды баштан аяк окуп турасыз да. Эгерде сиз окуганды билбесеңиз, 1 саат күнүгө убакыт бөлүңүз. Ошол Куранды окугаңачы. Тамгалап болсо дагы аракет кылып. Кээ бир инсандар карасаң, тил келбей турган кыйын тилдерди, Кытайдын тилдерин, Япониянын тилин, дагы башка түрлүү кыйын тилдерди үйрөнүп алышкан да адамдарчы. Куранга келгенде мен окуй албайм, мен жаттай албайм. Менин зейним жок, тилим катып калган. Дүйнөгө келгенде катыбайт да. Куранга келгенде катып калат тилчи. Бул тилдин эч кандай катуусу, жумшагы болбойт. Баары эле бир эле тил да. Аракет кылсаңыз болот. Сиздин аракетиңизге жараша да. Адамдар 60-70ке чыгып Куранды жаттап атпайбы? Демек болот экен да. Биз менен үмүт үзбөшүбүз керек да. Болгону бизде кызыгуу болсун, талап болсун. Аллах таала биз менен бизге сөз түрдө берет да. Мугира бин Шуба радиаллаху анху айтат: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة وقال قد فاتاني الليلة حزبي من القرآن وإني لا أوثر عليه شيئا. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйык Мекке жана Медина шаарынын ортосунда сапарда кетип бара жатат эле жолдо. Анан бир адам: "О Аллахтын элчиси, менин бир суроом бар эле, маселем бар эле, көйгөйүм бар эле, ошону чечип бересизби?" деди. Ошондо Аллахтын элчиси айтып жатат: "Кечиресиз, менин бүгүнкү күнү Курандан тапшырмам толбой калды. Ошондуктан мен бүгүнкү күндүк тапшырмамды толмоюн, сизге убакыт бере албайм" деди. Эгер мүмкүн болсо күтүңүз, болбосо башка учурда келиңиз, бирок менин амалым калып кетпесин дейт да. Карасаңыз, Аллахтын элчиси бизге эмне үчүн көргөзүп берип жатат? Бизди кылсын деп көргөзүп берип жатат да. Болбосо Аллахтын элчиси Куран жүрөгүнө түшсө, Куран жат болсо, Куран жүрөгүнөн унутулбаса, башка учурда деле пайгамбар алейхиссалам окуса болот эле да. Түнү окуса болот эле да. Башка учурда окуса болот эле да. Ошол учурда ошонун маселесин чечип койсо болбойбу? Болот. Эмнеге мындай кылды? Кийинчерээк мен убактым болбой жатат, калып кеткен Куранды толтуруп алайын деп неге айтты? Бизге үйрөтүп жатат. Керегем сага айтам, келиним сен уктайбы? Бизге айтылып жатат сөзчү. Умар радиаллаху анхунун Куранга болгон кызыгуусу. Абу Салама радиаллаху анху айтат: Умар радиаллаху анху бир жолу Абу Муса деген сахабага айтты: "Закирна Роббана азза ва жалла фаяқра." О Абу Муса, бизге Аллах тааланы эскер. Бизге Аллах тааланын улуулуктугун айт. Бизге Аллах тааланы макта деди. Ошондо Абу Муса радиаллаху анху түшүндү дагы дароо Куран окуп баштады.
Себеби Куран бул Аллахтын сөзү. Куран бул Аллах Тааланы мактоо. Аллахтын сөзүн айтсаңыз, Аллахтын сөзүн окусаңыз, Аллахты мактаган болосуз. Дуа кылган болосуз. Муктаждыгыңызды сураган болосуз, жардам сураган болосуз. Куранды окусаңыз бүт нерсени кылган болосуз. Кимде-ким Куран окуп башка амалдарга убактысы жетпесе, ошол дуагабы, же кызматкабы, ошолордун бардыгынын соогун Аллах Таала берет экен да. Куран окуп жетишпегендиги үчүн Аллах Таала башка амалдардын да соогун сизге берет экен да. Абу Муса сахабага Аллахты бизге мактап берчи деди. Куран окуду. Себеби Аллахтын эң мындайча айтканда жогорку деңгээлде макталуусу бул Куран Карим менен болот да, туугандар. Аллахтын сөзү менен болот. Анан Абу Муса радиаллаху анху ва кана хасана сот бил Куран. Шунчалык Куранды тунук коңуру менен окуган экен да. Абу Муса радиаллаху анхучу. Ошентип Умар радиаллаху анху угуп турган. Кана окуңузчу. Бизге Аллах Тааланы эскериңизчи, эстетиңизчи дегенде дароо Куран окуп берген экен да. Аллах Таала ушул пенделердин ичинен бир инсанга өзгөчө үн берген. Билесиздерби ал ким? Дауд алейхиссалам. Баарыбыз билебиз, Забур китеби берилген. Дауд алейхиссалам. 150 сүрө болгон дейт Забур китебинде. Жалаң Аллах Тааланы мактоо, жана мукалама, Аллах менен пенделердин ортосундагы сөздөр, маектер, насааттар, акылдар. Эми ошол Дауд алейхиссалам качан ошол Забурду ачып туруп, анан баягы Аллах берген өзгөчө үн менен окуганда учуп бара жаткан чымчыктар токтоп калчу экен да. Канаттарын жайып токтоп калчу экен. Ылдый ошол пайгамбардын үнүн угабыз депчи. Уйлар, койлор, жан жаныбарлар бүт алдында топтолуп алат экен да. Ит мышык кагышпай, ырылдашпай, баардыгы чогулуп угат экен да, алдына келип, жакын келип. Алдында жан жаныбар болсо, аркасында алымдар, адамдар, үммөтү баардыгы чогулуп укчу экен да. Ошол Забур китеби берилген Дауд алейхиссаламдын үнүнөн ар бир инсанга үн берилген экен да. Кээ бир окуйт го мындай. Окшошпосо дагы, бирок бар да. Кайсыл бир деңгээлде берген да. Балким арабызда кээ бирөөбүзгө көбүрөөк берген. Кээ бирөөнүн үнүн карасаң шундай арылдайт да. Шундай сонун чыгат. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху жолдо кетип бара жатса, бир жерде музган үн чыгарып жатат да. Ушунчалык үнү сонун экен, коңур үн экен, тунук үн экен, даана так чыгып атат да, сөздөрүчү, тамгаларчы. Аябай карап турат да, көпкө чейин карады. Берке салзан аны карап турат. Ырдап атат. Баягы музыкалык аспабын колдонуп жатат. Үнү чыгып жатат. Анан башын чадыры менен жапты да, акырын басып кетип калды да. Бир нерселерди сүйлөдү. Анан токтотту дароочу. Таасирленди да, эмне деп айтты болду экен деп. Анан жанындагы адамдарды чакырып, не деди десе, охо, кандай сонун үн. Карачы, кандай сонун үн. Эгер ушул үн Аллахтын сөзүн окуганда, анда нурдун үстүнө нур болот эле. Кана эми ошол Куран окуганда деген сөздү айтты дейт. Ошол замат баягы гитараларын, наржак бирин баарын сындырды, талкалады, баягы музыка аспаптарынчы. Анан аркасынан эргешип, Куран жаттап, ошол тунук үн менен Куран окуп, кийин устаз болуп, үммөткө кызмат кылып, эң атактуу алымдардын бири болуп кетти да баягы. Артист деп коебузбу биз? Аллах Таала ушундай иш алды да, караңыз. Аллах берген жөндөмдүүлүктү Аллахтын жаккан амалдарына сапташыбыз керек экен. Алла бизден ошону талап кылат экен. Инналлаха джамил юхиббул джамал. Аллах Таала ушундай сулуу зат, сулуулукту бизден талап кылат экен да. Сулуулук деген сырткы сулуулук эмес, биздин амалыбыздын сулуулугун талап кылат экен да Аллах Таалачы. Аллах Таала бизге эмне берди? Ошол нерселерди Аллахка эң жакшы кылып арнашыбызды, эң жакшы амал кылышыбызды, эң жакшы Куран окушубузду. Мәлләм ятаганна бил Куран фалайса минна. Ким Куранды тунугун менен, козун менен окубаса, ал бизге эргешкен жок дейт алчы. Ал эргешти, толугу менен эргешкен жок дейт. Бизге дагы эргеш, толук эргеш үчүн дагы бар. Качан Куранды тунугун менен окуйт, коңурун менен эң сонун кылып окуйт, ошондо бизге толук эргешкен болот дейт. Ошондон ниет кылабызбы иншалла? Баарыбыз Куран эң жакшы окуйбуз деп, күлбөш керек да. Бирөө Куран окуса күлсө, кээ бирөө уялат, кээ бирөө тартынат. Мактап коюш керек. Машалла, сиздин үнүңүз сонун экен депчи. Машалла. Катасын айтпаңыз. Акырындык менен болот. Катасын айтсаңыз көңүл ооруп калат, окугусу келбей калат. Ошого сиз Куранды үйрөнүңүз, аялдарыңызга үйрөтүңүз, кыздарыңызга, балдарыңызга үйрөтүңүз. Аялыңызга үйрөткөндө сиз окуңуз да кайра окутуңуз.
Окуганда ката окуса, бир-эки таңбасын оңдоп туруп, аябай сонун экен, үйрүң деген. Сонун экен жанагы. Жана чоң-чоң каарылардын үйүнө окшоп кетет экен. Мишари Рашидке окшоп кетет экен. Абдулбасит ким билечи, охо деп койсоңчу. Биз только түшүргөнгө машпыз да. Баягы кичине эле баягы аракет кылса эле болду. Бирет эле сакалында калып салат, топусунда кырып салат, жолугунда кыргытат. Ушундай кыйнайбыз да биз адамдардычы. Рахат жеткизбей, азап жеткиребиз да. Биздин адатыбыз ушундай да. Ушул нерсени көнүп калыптырбыз, ушу тубаса кичинебизден баштап эле ушундай нерсеге адаттанып калыптырбыз. Бирөөнүн жакшылыгын көрүш керек, бирөөгө жардам бериш керек. Кандай дейсиздер? Ушундай кылабызбы? Умар радиаллаху анху үйүнө киргенде Кур'ан ачат эле дагы Кур'анды окуйт эле дейт. Карасаңыз, Кур'анга болгон мухаббаты айтылып жатат да. Эми Усман радиаллаху анхунун Кур'анга болгон ушундай мухаббаты айтылып жатат. Лау анна кулубана طهرت ما شبعنا من كلام ربنا وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. Эгерде биздин жүрөктөр таптаза болгондо, биздин жүрөктөргө ыйман толгондо, Аллах Тааланын сөзүн окуудан эч ким тоймок эмес дейт. Бир да күнү Куранды окубай, Курандын бетин ачпай өткөрүүнү каалабайм дейт. ومات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. Усман радиаллаху анху өзү окуган калың Куранды окуй берип, эки Куранды жырткан экен да, окуганга жараксыз болуп калган экен да. Куранды жаттаган, бир рекетте Куранды баштан аяга окуган Усман радиаллаху анху. Кары сахабалардын бири. Айтат, ошол Куранды жанагы шейит болгон учурда дагы, жана чыккынчылар келип Усман радиаллаху анхуну шейит кылган учурда дагы баягы өзүнүн мубарак каны ошол Курандын бетине чачаган экен да. Ошол учурда да Куран окуп отурган экен да. Усман радиаллаху анху амир болуп турганда, жетекчи болуп турган учурда 90га жакын адам Усман радиаллаху анху үйүн курчап алат. Ал учурда Абу Хурайра, чоң-чоң сахабалар бар. Абдулла бин Умар, Абдулла бин Аббас, Абдулла бин Зубейр, чоң-чоң сахабалар бар. Анан бирөөлөрү келип, ушу бир канча тентек балдарды, жаш балдарды өзүлөр тартиптеп койбойлу дегенде жөн койгула дейт да. Булар динге каршылык кылган жок, пайгамбарга каршылык кылган жок, менин затыма каршылык кылып жатат. Мени жактырбай жатса жөн койгулачы дейт. Бир ай үйүн курчап кетпей коет да. Кийин акыры эшиктен кирбей, тешиктен кирип, Усман радиаллаху анху канын төккөндө, ошол учурда да Курандын үстүндө төгүлгөн экен да канычы. Аял ушунчалык ыйлап, кандай кана бактылуу инсанды силер шейит кылдыңар. Бул эки Куранды жыткан болчу окуй берип, Куранга болгон ушундай мухаббатын билгениңерде силер мынчалыкка барбайт болчусуңар деп аябай кейиген да. Эми Усман радиаллаху анхунун дагы Куранга болгон мухаббаты өтө көп болгон, өтө жогорку деңгээлде болгон. Кана эми бизге дагы ошол Куранга болгон мухаббаттан бир аз келип калса, ошол Усман радиаллаху анху, Умар радиаллаху анхулардын Куранга болгон мухаббатынан бир аз бизге дагы үлүш берилип калса, кандай бактылуу болот элек да биз дагычы.